Коронавирус айга турчу оору, жаңы инфекцияны жуктуруу, аны организмде өмүр бою алып жүрүү дегенди түшүндүрбөйт. COVID-19 чалдыккан көпчүлүк адамдар андан айыгышып, вирусту организмден толугу менен чыгара алышат. Вирусту жуктурганда симптомдорун дарылоо керек. Жөтөл, дене табынын жогорулашы жана дем алууда кыйынчылыктар пайда болгон кезде медициналык жардам үчүн үй бүлөлүк дарыгерге телефон аркылуу чалыңыз. Азыркы учурда COVID-19 каршы дарылар жана атайын вакцина табыла элек. Коронавирустук инфекцияны көпчүлүк учурда үй шартында дарылап жатышат. Ал эми оор абалдагы бейтаптарды дарылоо стационарда жүргүзүлөт. Эгер вирус жуктуруп алган адамда сасык тумоонун белгилери пайда болсо, анда ал үй шартында дарыланат. Бейтап үйдө башкалардан обочолонуп, күндөлүк жазып, дем алуу гимнастикасын аткарып, дене табы көтөрүлсө, атайын каражаттарды колдонуп, көбүрөөк суюктук ичүүсү керек. Сөзсүз түрдө үй бүлөлүк дарыгер менен телефон аркылуу байланышып, абалын айтып турат. Дарыгердин кеңеши менен антиагреганттык терапия сунушталышы мүмкүн. Термин балким тааныш эмес угулуп жатат. Бирок башкы антиагрегант катары баарыбызга белгилүү аспирин сунушталат. Аны кандын коюланып кетпөөсү үчүн ичүү керек. Себеби вирус канды коюлтат. Аспирин 20 жаштан жогорку ички органдарында жара жана кан оорулары жок адамдарга көрсөтүлгөн. Эгерде бейтаптын жөтөлү жана токсиндер менен уулануусу күчөсө, анда ал пневмонияга алып келиши мүмкүн. Мындай учурда оорунун орточо даражасы белгиленип, бейтап амбулатордук дарыланууда калса болот. Бирок чечим чыгарардан мурда дарыгердин көзөмөлүнөн кийин рентген же компьютердик томографиядан өтүп, сатурациясын байкап, жалпы кандын анализин тапшырып, коагулограмма жана башка изилдөөлөрдөн өтүү керек. Жыйынтыгында дарыгер бейтаптын абалына жараша антикоагулянттык терапия, антибиотиктерди жана гастропротекцияны сунушташы мүмкүн. Антикоагулянттык терапия деген кандын уюшунун жай болушуна өбөлгө түзүп, тромбтордун пайда болушун алдын алуу. Дагы бир ирет белгилей кетсек, сөзсүз дарыгердин көзөмөлүндө гана дарыланыңыз. Кандай гана изилдөө же дарылоо болбосун, аны сөзсүз үй бүлөлүк дарыгер сунушташы керек. Оору күчөп жаткан мезгилде бейтапты ооруканага алып баруу кажет.